жаштыгын өткөргөн, митингдерде эмес, ызычуда эмес, пивоканаларда эмес, кумарканаларда эмес, сынада эмес, уурулукта эмес. Жаштыгын ибадатта өткөргөн, орозодо тутуп өткөргөн, Алланын зикиринде өткөргөн, кайрымдуулукта өткөргөн, жаштыгын ибадатта ата-энесинин кызматында өткөргөн, элине, мамлекетине кызматында өткөргөн, арам нерселерден өзүн сактап, өзүн таза кармаган, тилин таза кармаган, жүрөгүн таза кармаган, оюн таза кармаган, жашоосун таза кармаган жаш мынакей Алла субханаху ва таала айтып атат. Жаштарга өзгөчө кайрылуу биздин азыр бүгүнкү күндөгү келечегибиз жашта. Адеп аклактуу, ыймандуу, уяттуу, жоомарт, баатыр жаштарды тарбиялоо биздин биринчи милдетибиз туугандар. Ошондо гана улут бойдон калат, эл бойдон калат. Кайсы элдин жаштары бузул. Дайыма арак ичкен, саар кеч арак ичкен, акыл лил валидей, ата-энесин какшатып, ата-энеси акылы берген балалыктан, кати рахим, туганчылык мамилени үзгөн, мушахин деген ким деди? Мушахин деген бири-бирине кек сактаган, жүрөгүндө өч алам деп жүргөн, мына ушул 4 түрлүү адамды Алла Таала ыйык кадыр түндө дагы кечирбейт дейт, айтта дагы кечирбейт дейт. Ушундан биз тооба кылайлы. Кошуналар менен мамиле жакшы болсун, кошуналар менен мамиле жакшы болсун. Мейли кошуна үй болобу, кошуна мамлекет болобу? Мына Алла Таалам кошунанын өкүмдөрүн берген. Кошунага зыян кылбаганга баардыгыбыз бул жерде чогуу жашайбыз. Бир эл болуп жашайбыз. Улутка бөлүнбөйлү, урууларга бөлүнбөйлү, регион тилге бөлүнбөйлү. Кабырга барганда Алла Таала айтпайт, сен кайсы улуттан элең, кайсы уруудан элең деп сурабайт. Сен канчалык инсан элең, сен робуң ким, тилиң кайсы, пайгамбарың ким деген суроолор